Ассаламу алейкум. Бүгүн сиздер менен өтө сонун, даамдуу жана жөнөкөй магазинде сатылып жаткан пончикинин рецепти менен бөлүшөмүн. Сиздер дагы ушул пончикини жасап, магазинге өткөзүп, кирешеге чыксаңыздар дагы болот. Анда эмесе бисмиллах баштадык. Алгач эле 3 жумурткабызга сахарды салабыз. Ушундай аппак көк болгучекти жакшылап миксерлеп алабыз. Андан кийин айранды кошуп, айрандын үстүнө сразу эле соданы салып коюңуздар. Анан баарын дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Эми болсо суу майды куябыз, салатный майды. Андан кийин дагы бир сыйра жакшылап аралаштырып алып, унду ээлеп салып алабыз. Унду салгандан кийин сразу эле разрыхлителди дагы салып алыңыздар. Унду болсо экиге бөлүп салууну унутпаңыздар. Баарын бир салып албаңыздар. Мына ушинтип жакшылап аралаштырып алгандан кийин экинчи бөлүгүн да салып, дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Экинчи порцияны салып дагы аралаштырып алган соң биздин камырыбыз даяр болот. Мен болсом бир шоколадный жана обычный кылып жасадым. Шоколадный кылыш үчүн ушул камырды экиге бөлүп алдым дагы. Бирөөсүнө 20 грамм какао салдым. Дагы жакшылап аралаштырып алдым. Ошондо бир шоколадный, бир обычный камырыбыз даяр болду. Камырларды болсо мен мындай кондитерский мешокко салып алдым. Кашык менен деле салсаңыздар болот формаларга, бирок ушул кондитерскийге мешокко салып формаларга койгон аябай ыңгайлуу болот. Бүт баарын салып алып, печке салып коебуз 180 градуска. Өзүңүздөр караңыздар печкаңыздарды. Где-то 20-25 мүнөттө бышат. Бул болсо экинчи порцияны да салып атам. Мына ак камырды дагы салдым. Эми болсо глазурларды эритип алабыз. Глазурларды ушундай бир чакага салып туруп эле ушинтип эритип алсаңыздар болот. Мен кайнак суу куйдум. Бир аз неудобный болуп калган үчүн бир-бирден эле эритүүнү туура көрдүм. Бул жерде суу майдан да бир аз глазурга кошуп коесуздар, бир аш кашык жетет. Андан кийин мына пончикилерди ушул глазурга малып кооздосоңуздар болот. Азыр бул жерде дагы бир аз коюураак болгон үчүн мен дагы бир аз суу майдан кошом азыр. Анын баарын жакшылап бир сыйра аралаштырып алабыз. Мынакей эми идеально сонун болуп глазурга матырып алдым. Эми болсом үстүнү кооздойбуз. Кооздош үчүн ар кандай нерселерди эме кылып койсоңуз болот. Үстүнө себип мен ушундай кылып кооздодум. Бул фантазияңыздарга жараша болот. Мына ушинтип үстүнө кооздоп аласыздар. Ушундай болуп пончиктерибиз да даяр болду. Эгер сиздерге рецепт жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма подписка болуңуздар. Жана алдыңкы видеолорду дагы көрүп кетүүнү унутпаңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат.